кээде түндөс адам чочуп калат, кээде коркуп калат. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге биздерге таалим берди, эмне кылыш керек, кайсы дуаны окуш керек. Ошо коркуу, чочуу, ушу кетиш үчүн. Же болбосо уйку качып кетет. Мындай да учурлар болуп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн дуа: Ауду би калиматиллахи таммати мин гадабихи ва иқабихи ва шарри ибадихи ва мин хамазати шаятин ва айяхдурун. Мына дуа. Ким түшүнөн чочуп, кыжалат болуп, жаман түш көрүп, уйкусу келбей, коркуп, жанагы болсо, мындай болуп эле турат адам баласында. Ауду би калиматиллахи таммати. Дары ушун кээ-бир риваятта 3 жолу айтсын дейт. 3 жолу айтты дейт. Улуу Алла Тааланын сөздөрү менен барды менен мен пана тилейм, Алладан жардам сурайм. Мин гадабихи, Алланын ачуусунан, газабынан, ва иқабихи, азабынан, ва шарри ибадихи, бенделердин жамандыгынан, ва мин хамазати шаятин, шайтандардын азгыруусунан, кол салуусунан, ва айяхдурун, мен жаныма келип алуусунан пана тилейм. Ибн Умар радıyallahu анхума бул ушуну жазат эле дагы. Азыр акылы толук боло элек балдардын мойнуна тумар кылып илип коет эле. Ал эми уже акылы жетет, окуй алат, билет, ага өзүнө үйрөтүп коет эле. Демек жаш балдарга бешикке, чочулап ыйлай берсе, сен ар кандай болуп калса, ал азыр окуй албайт, өзүнө дем сала албайт. Эң жакшысы ата эне өзүнүн балдарына дем салып туруш керек. Бирок ошол эле кезде Кана ибн Умар юлаккинаха мин ман акала мин валадихи ва ман лам яқил катабаха лаху фи саккин. Сумма аллакаха фи унуqi. Бир кагазга жазат эле дагы мойнуна илип коет эле. Биздин азыркы мисалы тумар дегендей. Жаш балдарга тумар илсе болот. Бирок ушундай эрежеси бар, шарттары бар. Биринчиден ошо тумарда жазылган Куран хадистен болуш керек. Башка чийме пийме бир башка сөздөн болсо болбойт. Куран хадистен айтылган дуалар. Экинчиден муастир биззат, таасир берүүчү Алла өзү. Бул себеп бул. Бул эмне экени? Бул себеп катары. Ушундай кылып билсе макул.